Өлкө аумагында аталган соңку кылмыш кырсык окуялар менен эфирде Избуар көрсөтүүсү сиздер менен Орозбек Шарабдин уулу. Ош шаардык патрулдук милициясы менен биздин чыгармачылык топтун биргелешкен иш алып баруусунда шаар ичинде бир катар маса колунда унаа башкарып кырсыкка кабылган айдоочулар кармалды. Окуянын чоо жайы кийинки тасмада. Масалиев көчөсү аркылуу бара жаткан Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа инспекторлордун токтотконуна моюн сунбай жолун улаган. Арадан көп убакыт өтпөй 102-ге жол кырсыгы катталгандыгы боюнча кабар айтылып, аталган дарекке барган учурда мындан жарым саат мурун токтобой кеткен автоунаа болуп чыкты. Мына тийди да эми мына жака тийип туруп анан айланып туруп берип ичкерide играда окшойт. Ойлойсузбу? Кайра тийди ичкен деген. Жок да. Жок тийди. Тийди сүзүппү. Катуу ылдамдыкта келген Honda Fit'тин айдоочусу рулду башкара албай калып, машина тегеренип кеткен. Башкаруу жоголгон соң жол четинде турган Mercedes-Benz үлгүсүндөгү бул автоунааны уруп, жолдон чыгып кеткен экен. Айдоочуну текшерген учурда оозунан спирттик ичимдиктин жыты келгендиктен аны наркология бөлүмүнүн көздөй алып жөнөштү. Bayağı Seytek'ten ayet atlamışsın da. Seninki öyle başladı. Cidarlıkta cüret yapıyor. Cidarlıkta biri battı da 170 'te. Kaç şap? Bunun şap. Tamam kaç tut hadi değil. Ha? Hocam mesela jet onlar satılmıyor. Maçtan geldik mi? Nesi var mı? Bak fit çıktı çıkmadı. İyi mi? Yapın. Şöyle aylan gelen geçsin. Maçı kesin gitti. Aa, bu Darlıyorum sen mi de? Gel bas sen git. Yürü. Gel bas. Maçta ot. Seytek 38. Vallahi tutuyor. Var. Kap. Razayt ben tuvalda özüm bas. Cüre bas. Bassana az oldu. Şöyle şöylesin bas. Düş. Hop. Başlasın kultak böyle. Ne yaptı bana şimdi? Sabır kılıp turturчу эми? Жо сабыр кылганда эмес, тарантет кылбайсың. Ким тарантет? Сен да брат. Кылгылыкты кыл бол. Тарантет сага ким коет? Кылгылыкты кандай кылгылыкты братан? Документиң болсо бар деп туруп көргөзөбүк. Жок болсо жок деп койчу, кайра документ сурап бербей. Жок болсо жок деп кой, бар болсо бар бер. Жо документ бар брат. Мындай сүйлөшпөлү брат. Сен о биринчи Мерседес менен сүйлөш. Майыл мен Мерседес менен сүйлөшүп анан бирге эле сүйлөшпөлү брат. Машина өзүңкү? Братан. Али барайлы. Мындай о наркотик айдап эле койбойсуң брат. Өтөсүң не бар, өткөрүш керек. Өткөн эмне брат, о Мерседес төлөп келсең болду да брат. Мерседестин кайрыга тийген. Кайрыга тийген. Капталына тийген. Текшерүүдөн айдоочунун мас экени аныкталган соң административдик протокол толтурулуп, автоунаасы айып короосуна киргизилди. Мен өткөндө братан мен кече жакында эле келдим ушулдергечи братан. Туган жыл. Эми туган жылдын ири көрөйм братан. Мындай эле сүйлөшөлү ака. Мен сени документ братан. Туган жыл.
Жо документтен не мындай Туған жұмыс Майда қой, нараған жазып кетті. Қолды yok, қолды. Siz niye mындай болуп айтып атам ака? Көріп отырмын да сен. Көрүп эле коерсуң ака. Неге? Жөн. Ол жактан сүйлөштүм ака. Сөйлеп отырмын. Мә, сөйлеші. Мен мүшел еттім. Жөн колум кармап атпайсыз. Тамырын кармап атат, колун. Тамырым кармап. Эми тамыр меники го, менин колумда го тамыр туруп. Сен азыр биздин больницанын ичиндесиң да? Даниланы жазылаттан Биздин больницанын ичиндесиң да. Эмне айтасың ба айтпайсың? Жөн жактан сүйлөштүм ака. Айтып қой, ертең өзің оралып келесің деп. Айтып қояр ғой. Сүйлөшүп коелучу ака. Павлян айтып қой, хорошо. Айтып қоярсың ғой, Павлян. Ака, онча маконда болған. Ертең шаршап кетті ғой. Жөн сиз эле мен братан эми айтып эле коеюн ака. Мындай эле коеюн ака, мындай сүйлөшүп коелу ака жөн эле. Майло Мерседес тип түрдө алып кете бер. Жок, болду ака, мен ол врачкалар болот алар ака. Комайт эмес. Мен лично Бул автоунааны бир эмес 3 жерден инспекторлор тосуп токтотконго аракет кылышкан. Бирок айдоочу баш ийбей жолун улаган. Эч кандай буйрукка баш ийбей, инспекторлордун автоунаасын жөөлөп өтүп качып жөнөгөн айдоочу акыры башы бек көчөгө кирип калып, кармалып калды. Ол жина қой, машина папирок қой. Şarnı surma. Dокументтериңиз бар мı? Жарып, қадыр бер. Демеш қашып. Не нужно эле? Я. Қайдан атаны? До этого он тұрыппай ошо. Эмне үчүн токтогой качып атасың сен? Эки постко неподчинение кылып атасың. Светофордун кызыл чырагында өтүп атасың. Эмне үчүн андай кылып атасың? Документтериңизди алыңызчы. Ким аты жөнүңүз? Документтериңиз барбы? Хорошо, документтер. Автонун документин бериңиз. Документтериңиз барбы? Алыңызчы. Ким атыңыз? Данияр Урду. Документтерди турсун. Таппай лоғын. Ой, çaldım. Документтериңизди бересиз? Келиңиз. Текшерген учурда айдоочунун эч кандай тиешелүү документтери жок. Оозунан спирттик ичимдиктин жыты келип жатты. Мындай учурда албетте машинесин айып короосуна, өзүн болсо наркологияга алып жөнөштү. Документтер берки машина. Хорошо, мунун документин алыңыз. Kim Ким кылат сизге? Сеп болатасың. Вечерик болсун. Ничего, эмнеге чекин качып атасыз? Зачем болот? Сиз не подчинение кылып атасыз? Документтерди албайсызбы? Алыңыз документтерди. Документтериңиз барбы? Hakkı örbeçe. Жоқ, сіз күліш берсеңіз, әмен беріңіз бірінші. Беріңіз. Қолыңызды алың, братан. Беріңіз да. Күлішті өрбек отырын қайырды олар. Мен берем de otamam. Хорошо. Canın atın otamam. Sen canın atın otamam. Жолдо бара жатып, автоунаа кандайдыр бир ишканага тиешелүү деп, ал жердин жетекчилеринин атын айтып, айыптан кутулгусу келди. Кайсы жерде келесиз машина? Бердул, Караев Бердул. Караев Бердул? Ишкана. Джоан Хуан Маннинг, китайский. Фирмада иштейсиң. Бада өзү кытайлар жүрөбү да? Жок. Кытайлар жүрөбү? Жүрчүлөр Кытайда кийин. Азыр ким жүрөт? Немелер көтүп. Данный время.
Берди bu ekan машинасы. Өз жүрөбү. Жок, ошон ишканасында. Негизи эмне жумушка чыкты машина? Карьерге чыгат. Жалпы таш. Эртең чыкмакта. Кимдин машинасы дейсиң, э? Берди bu. Ким эле? Караев берди. Караев берди, ул таанышыңар керек. Ал каяк таштайт өзү? Начальник СБ болуп жүргөн, 2-3 жыл. Өзгөндө начальник РОУД болуп иштеди. Акыркы иштеген ошо аттестатка чыккан. Былтыр чыкты. İşte Kim familia? Абдукадыров. Тань? Санжар. Kim olmanca? 92. 06-05-92. İşte veysine. Çok. Sağlıkla bu. Çiğma. Saat kaç oldu? 04-13. Техпаспорттун жанындабы? Берип турчу. Мас акыбалда унаа башкарган айдоочуга анын тааныштары жардам бере алган жок. Мыйзам чегинде административдик протокол толтурулуп, машинеси айып короосуна киргизилди. Ал эми бул автоунааны токтотуп текшерген учурда ичине ашыкча адам салып алып келе жаткан экен. Бул үчүн административдик протокол толтурула турганын айткан учурда айдоочу каршылык көргөзүп, ага автоунаадагы жүргүнчүсү келип кошулуп, биздин чыгармачыл топтун мүчөсүн коркутканга өттү. Sen menençi aman sürüşüm ben. Tamam sen yerin aslan mı aslan. Sen içi var mı? Tüyüne jetem sen. Al. Ben size darım aytam. Ben bana erkek birine bağımlıya odok Ket bana. albayız. Ket albayız arkadaşlar. Size darım aytam. Siz ket albayız arkadaşlar. Ket maşına bir kadam mı жылабай? Неге нарушение? Жоқ, қандай айдап кетеді? Техпаспорты жоқ. Неге нарушениясы? Фараз көбейіп içinde olmadı. Qaysi para kuymaydı? Qaysi para kuymaydı? Barıp görüp geliniz. Qaysi para kuy? Mınake görüp koyun. Аттасаң, киргизген жаз. Ол коюп алып кетсе, алып кетсин. Алып кетпесе атказып. Hamle bu çişliyoruz ha. Yok bunu can gaz Bilemini gaz böyle ventilatör tutar ne kılasın sen? Oy bulam ya. Cazba denge yok. Cazba de bu ete topuna kısa tartsan bolo turabı. Cazba moğa ne sebepten gaz tutasın? Sen sözünü utmaysın. Hey buna kelip olsun. İlerge kelip al. Cazbaysın. Bizge cazbaysın dese tartsa ola. Turabı topuna. Gaz dedim. Ön çıkmay tursa kelip al bu Ben tartsa. boynuma alırsam sen ne kılarsın beni tart? Bu tartar. Sizi tartkan yok. Bul özün işi aksakalı. Hey işi. Kim bana Basam bana bana kılma, ne kılma? Ne topulan? Hey buna tart. Ne sebepten Topolongu tartsan? ne kılıp otasın ara? Niye topulan kıldık biz? Topolongu taş götürüp Türk otasın ara. Niye tart otat biz de? Niye tart Sen otat? sökkön için tart otat al. Ey akşına olsan sen biri atıp ketmesin mi? Jönden çıkal tart veresin sen. Balam dedim ha. Makul dedim. Koy kız degende kısıp жүрgün sen he. Ne söylüyorsun otat? Evet aklına söyle. Bir turup tüyüngө жетем деп коркутса, бир аздан соң тааныштарын айтып коркутууга өттү. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин айдоочуга административдик протокол толтурулганын айткан учурда убактылуу күбөлүктү алышырда өзүнчө бир кыйын иш болду. Келиңиz, аксакал тааныш коюңуз. Окучкана мен окуй албайм да. Кең эмнеке келсеңиз окуп беремби? Ага. Угам, мен кулак угат. Айдоочунун автоунаасынын бир жак фарасы жанбай келген. Токтотуп текшерген учурда автоунаасынын ичинде белгиленген адамдан 3 адам ашыкча жүктөп алгандыгы үчүн. Ошо үчүн болду, мынакей. Кааласаңыз эмнеке желанияңыз болсо жазып койсоңуз болот. Sen men жазыштан билем, жаз. Мен жазбайм да.
Sen жаздың мынаны? Ооба. Мен бул жакка жазам да, бул жагынан мен жазбайм. Сиз жазасыз бул жагынан. Окей. Мен жазбайм, Жазбасаңыз кол коюп коебуз. Кол деген коёр, мен ишене берем. Жок, мен кол кое албайм да. Но кол коюп пробо алган экенсиң, окей. Келиңиз. Кол коесуз койбойсуз бака? Койгом. Азыр турабыз, турабыз. Нени? Алмаз туруп турайлы окуй. Ошентип, кекетип, мокотуп, коркутуп таарынган бул айдоочу акыры кол коюуга да макул болуп, бирок протоколдун көчүрмөсүн албай кетип калды. Кол, ошо кол коюп. Апке. Кандай 20 жерге коюп берем. Шайырбектин өзүн апатам, куда каласа. Азыр кетип берет. Бирөө далгыда доктурдун не кылат. Жерге желим койбой уурдап, карапайым калкты какшаткан ууру Сузак районунда кармалды. Ал бир эмес бир нече уурулукка шектелип, учурда Сузак райондук убактылуу кармоочу жайында кармалып жаткан чагы. Окуя кененирээк кийинки тасмада. Сузак райондук ички иштер башкармалыгына үстүбүздөгү жылдын август айынан тарта Ладан Кара айылынын тургундарынан бир нече арыз келип түшкөн. Анда жабырлануучунун үйүнө белгисиз адамдар кирип, үй ичинде болгон баалуу буюмдарын жана ошондой эле алтын, күмүш сыяктуу заттарды уурдап кеткенин жазышкан. Келип түшкөн арыздын негизинде жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында уурунун шиши толуп, акыры колго түшкөн. Сузак районунун айылдарында, Ладан Кара айылдарында жана Дөмөр айылдарында жеке үй турак жайларга байма-бай уурулуп кирип, үй ичиндеги баалуу буюмдарга жана акча каражаттарын уурдап кетип жүргөндүгү боюнча бир нече адамдардан арыз келип түшкөн. Анын негизинде жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында Жалал Абад шаарынын Достук ички шаарчасынын 1996 жылы туулган Турсунов Саид акын кармалып, төмөнкү 43-17-170, 43-17-283, 43-17-284 сандык кылмыш иштерин жасагандыгы боюнча көрсөтмө берип, күнөөсүн толугу менен алып, азыркы убакта Сузак районунун убактылуу кармоочу жайында кармалды. Кармалган адам Жалал Абад шаарынын Достук кичи шаарчасынын 1996 жылы туулган тургуну Турсунов Саид Ахун болуп чыккан. Ал учурда кылган уурулуктарын толугу менен мойнуна алып, убактылуу кармоочу жайда кармалууда. Канча жыл турду? 1995. Кайсы жерде? Жабал шаарында. Башта сотулгонбу? Ооба. Кайсы статьяны? 164. Канча жыл? 1 жыл. Учурда эмне себептен алып келди? Кража. Дагы? Башта да уурулук кылгансың. Канча жыл уурулук кылган биринчисинде? 4 жыл ошондой. Турсун эмнелер турдайт? Домашний нерселер. Мисалы. Şu velosipedde акча. Акча нерсе? Акча болсо акча. Канча акча урдагансың? Биринчисинде. Биринчисинде жок акча жок. Экинчи жолу канча жолу уурулукка кеттиң? Экинчи жолу? Мындай бир ошондой. Канча? 3-4 жыл болду. 3-4. Үйлөргө кирдиңби? Кайсы жерлерде үйлөргө кирдиң? Айтчы. Так билбейм, бирок ушу байыл аркасында көчөдө. Экинчисинде бир жерде 8 миң сом. Дагы бир жерден 100 сом. Бурдаган нерселерди эмне кылат элем? Үйлөр болгон. Үйгө апарып алып коюп элем. Сатап элем. Сатат элем. Нелер саттың? Сатқандарым азын сатпадым эле. 10-сын сатқам. Качан кармалып келдиң? Кармалган августта. Жалпы канча уурулук кылдың экинчисинде? 6 жерге киргенсиң. Буга ишме өкүнөсүң? Өкүнөм да. Эми кайра чыксаң дагы уурулук кыласың? Жок. Бул Эргулдун үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164 беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери улантылууда. Биздин бүгүнкү чыгарылыштын өзөгү мына ушундай окуялар камтыды. Сиздер менен мен Орозбек Шарабдин болдум. Коштошоор алдында кырсыктан сак, кылмыштан оолак болуп,
жай турмушта жашаңыздар демекчимин.